Bismillahirrahmanirrahim. Kulçuluk kılır turasında. Olsa dua turasında. Allah Teala Kur'an'da ve izâ sa'aleke ibâdi anni fe inni qaribun. Ucibu da'vâte da'i izâ da'ani fel yestecibu li vel yu'minu bi leallehum yerşudun deb sadakallahul azim. Allah Bakara suresinde aytып atkan. Eğer pendelerim senden men tural surasa aytqın ey Muhammed. Men alarga jakınmın. Hani fa inni qaribun. Maga жалбар дуа кылышса, дуа кылуу үчүн дуасына жооп берем. Же болсо дуасын кабыл алам. Андай болсо алар да мага жооп кылышсын. Мага иман келтиришсин, мүмкүн алар мына ошондо туура жол табышар деп Алла айтып аткан. Демек ушундай экен. Алла Таала өзү бизге деген жакындыгын айтып аткан. Жомекен мындай карип деген өтө жакын экен да. Жакындыгы ушунчалык деңгээлде экен, мына биздин күрөө тамырыбыздан да Алла жакын экен. İnsana özünün күрөө тамырынан да өткөн жакын бар, туурабы? Күрөө тамыр ушунча жакын экен. Эми Алла Таала субханалла да талап коёт да. Талап ушул атат, мага дуа кылышсын дейт. Алла Таала сурашсын дейт. Bir rivayette келеткен, эгер bir insan намаз окуп туруп, аркасынан дуа кылбаса, Алла ага наразы болот экен да. Менин пендем кулчулук кылып, бирок беймуктаж кыл экен дейт экен. Бүт нерсе телегей тегиз турбайбы деп мындай көңүл бурбагандай. Мен кылчылык кылдым болду эми. Сен деле сен эчтеке кылып бере албайсың. Мен сага жалгыз деп айттым, мына сага сыйындым. Эми сен мен эч нерсе муктаж эмесмин десе, мынекен Алла Таалага муктаждыгын, инсандык муктаждыгын көрсөтүп коет экен агачы. Ушундай да туурабы? Демек ушундай экен. Алла Таала өзү айткан, мага дуа кылышсын. Анткени мындай карасаң, жакындыгы ушунча деңгээлде болгон Алла бизден өзү андан да жакын болушту каалайт экен да. İnsan дуа менен болгон убакытта эч качан мынекен Алладан алыс болбойт экен. Эң эле жакын убактың бул Аллага дуа кылып аткан мезгилиңде. Анткени сырыңды дагы, туурабы? Максатыңды дагы, ниетиңди да бардыгын да билип атасың да, туурабы? Алланын өзү ушул экен. Эми Алла айтып атканда, эгерде алар ушундай акыбалда амал кылышса, мынекен алар мага жакын, алар туура жолду тапты дейт. Демек, кул болушубуз керек экен, дайыма муктаж болушубуз керек экен. Аллагачы. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткен, Абу Умамадан келеткен. Абу Умама турган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, "Эй Алланын расулу, кайсы дуа көбүрөөк кабыл болот?" деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түн бир окумда, жана парз намаздан кийинки кылган дуалар деп жооп берген экен. Мына түн бир окумда. Өтөнчө тахажжуд намазы жөнүндө, түн бир окум кайсы? Түн бир окум ушу акыркы түнүн 3-чү бөлүгү бул субханалла тахажжуддун. Алла Тааланын өкүмү, Алла Тааланын кудурети биринчи асманга түшкөн мезгил экен. Ошол мезгилде качан инсан кол көтөрө турган болсо, саждада болсун, Алладан Роббисин сурай турган болсо эмнекен? Алла ошол замат кабыл кылат экен. Эми фарз намаздан кийин субханалла, эми бул жана айтып турган болсок, фарз намаздан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма Раббана астагфируллах үчтө айтып, Аллахумма антас салам ва минкас салам табаракта ва таалайта я зал жалал вал икрам деп айткан экен. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Дуа кылат десе кээбилер бар, мындай отуруп парзман кечке чейин дуа кылышта эмес экен да. Максат ушул экен, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мааниси терең болгон Кур'ан аяттары менен, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кур'ан аяттары менен дуа кылла деп айткан экен. Демек, мынекен ушу парздан кийин бардыгын камтып алуучу дуаны алам. Кээбилер бар, отуруп, "О Алла, дүйнөмдү дагы жакшылык кылып бер, үй бала бакырамды, аялымды жакшылык бергөр, дүртөнүн ушуну көптөгөн дүйнө маселени айтат да. Аны о Алла тозоктон сактай көр, азандан сактай көр, жыландан сактай көр, төөдөн сактай көр, бүт чаяндан сактай көр, дуа кыла беришет. Бирок Алла Таала субханалла камтып туруп, Алла Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деген. Бүттү. Бул дүйнөнүн жакшылыгы, тиги дүйнөнүн жакшылыгы, бул дүйнөнүн жаманчылыгы, тиги дүйнөнүн жаманчылыгы, анын эң чоң нерсе эмне? Ва кина азабан нар, ушундай бир алуулар күйүп турган оттон сактап, ушу тозоктон сактанып калган. Ушу бүчүнүн ичинде бардыгы тең ушунун ичинде. Ушуну сураса болду экен. Анан эми тахажжудка барганда, алдын айтат, тахажжудда түнгү бир окумда субханалла. Не кылыш керек экен? Көбүрөөк дуа кылыш керек экен.
көбүрөөк доо. Мисалы парздан кийин кандай дуа кылыш керек десе, жана баарын камтып ала турган дуаларды кылышыбыз керек экен, машалла. Деп түшүнүктүү болдубу? Bir günü deyт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жума күнү жөнүндө сөз кылып жатып мындай деп айтты. Жума күнүндө ушундай бир убакыт бар. Эгер бир мусулман намаз окуп жатып, ошол убакта туш келип дуа кылса, Алладан бир нерсе тилесе, аны сураган сөзсүз берилет деп Муслимде келет экен. Демек, айта турган нерсе ушул да, дуанын кабыл боло турган күндөрү, түндөрү, айлары бар да. Мына ошонун бирөөсү бул жума. Жума күнү biz bilbeybiz. Men daima aytıyorum, cuma gün gelgende mesela biröler mağa emede jörset da mындай juma marek bolsun. Ana şunday dese men al hiç kaçan gayrı jönөtpeyim janakындайларчы. Takır jönөtpeyim da. Dua kılıp koyam da 3 мындай jönөtүп koyam 3 жолу. Эмне үчүн десеңиздер, анткен себеп бул майрам күнү эмес негизи. Жума бул майрам эмес, субханалла. Бул корко турган күн. Эмне үчүн десе, жума күнү кыямат болуп калып коркунучу бар. Ошон үчүн эртең менен туруп алып туруп, биз эмне кылабыз? Субхан жуулуп, тазаланып, баягы кийимдерди кийип, атырда сеип даярданып турабыз, как будто кепин кийип алгандайчы. Анан коркуп турабыз, ушу мезгилде субханаллах, Кудай сактасын кыямат болуп кетпесе экен деп корко турган күн, шашыла турган күн. Ал эми ушу баарыбызды Алла Таала чогултуп, ошол жерден эмнекен бир жерде дуа кылып турган мезгилде ала турган болсо, андан бетер сонунда турабы? Турабы? Анан ошону айтат да, ошол күндө эмне бар экен? Бир убакыт бар экен. Бул алда айтат, субхан ошол багымдат киргенден баштап дейт, асырга чейин дейт да. Асырга чейин бир убакыт бар экен да. Ошол убакытта ким дуасын кабыл кылса, эмне экен? Алла Таалам кабыл кылып коет экен. Дагы бир хадис кеткен, Умардан келет экен. Анна устазана Наби саллаллаху алейхи вассалам, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Hazret Umar'dan келет экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир күнү Hazret Umar gelip, ya Resulallah, mağa umraga barışqa mümkünçülük berseniz, ruhsat berseniz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşonda mınday qarap turup, Hazret Umar deydi. Maşallah, bir tuğan. Kılgan duağa bizdi de koşup aytkan, bizdi de unutma degen eken. Bayqadasar bu çoğ sözdün manisin. Peygamber aytadi, kılgan duağa neken bizdi de unutma deydi. Antken sebep oşol günдөр dua kabul bolot. Oşo umrada Kaabаны көргөндө, Кааба мисалы бир аз умрага барат атпайбы? Көпчүлүктөр жөн эле барып атат умрагачы. Жөн эле барат, эч кандай мындай эмес жок, бирөө аперип коет же бир нерсе болуп коет. Жок, андай кылып барбагыла умрага. Умрага үмүт кылып барышыбыз керек. Ойлосоңуз, үмүт кылып баруу керек. Умрага үмүт кылып барыш керек. Биринчи үмүтүбүз ошол жерге баруу менен Алла Таала энеден туулгандай күнөөбүздү кечирет. Экинчи үмүт субханалла, бул ошо умра кылгандан кийин эч качан кедей болбойсун деген ырыскыбызды Алла Таала толуктап берет деген. Биринчиси негизи важныйраак. Сөйтүп биринчиси важный. Энеден туулгандай күнөө кечирилүү. Ошондон кийин келип ушу жашоомду жаңыдан баштаймын деш. Үчүнчүсү ошо жерден дуалардын кабыл боло турган жер болгон үчүн. Эмне үчүн ал жерде дуалар кабыл болот дегенибиз, эмне тилек кылсаң кабыл болот. Эгерде сен чыны ихлас менен, момундук менен барган болсоң, көпчүлүктөр эмнекен дуа кылыш эмес, мындай саждап аткан, ана сен да келгенге мүмкүнчүлүк берсин деш, ушундай бир мындай жанагы селфи центр кылышты азырчы. Андай эмес, субханалла, барганыбызда Алладан үмүт кылып, эмнекен биринчи күнөөбүз кечилишин, экинчи ырыскыбыздын кенейишин, үчүнчүсү дуалар кабыл болот. Мына ошол жерде дуа кылыш керек. Мына өзүңдүн балаңа, мына өзүңдүн ата-энеңе, бир тууганыңа, ооруп аткандарга, анан дуада унутпа деп айта турган болсо, жакшы сүннөт бул. Умрага бараткандарга сөзсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айтып кой менден, анан мага дуа кылган унутпа деп коюш керек да. Бирок аякка келиш эмес. Максат ушу мындай кулагына шубарып кой, мен ушу жер моңолсунчу. Жосу ушундай бир эме, эгер аманаткөй адам болсо, конечно, анан субханаллах жанагындай оозу жыртык адамдар бар, мындай куйлай берет бир нерсе, мындай ошондойлорго кандай керек жок. Дуа кылып кой деп коебуз, машалла. Бүттү. Ошондой экен, Эмнекен дуа ошол жерден кабыл болот экен, субханаллах. Я ахиди ашрикна фи шейин мин дуаика. Пайгамбардар сон өзүңдүн дуаңа мени да шерик кылып кошуп кой деп айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эмне ушундай туган? Эмне кылышыбыз керек экен? Дуа бул ибадаттын чучугу. Дуа бул курал. Дуа бул субханалла момундун иши. Мен устазым айтат, эгерде жок дегенде бир күндө бир жолу бир 10 мүнөт колуңду көтөрүп тура албасаң дейт Аллага. О Алла деп. Анда сен иманыңа шек бар дейт. Иманыңа шек имандысың, бирок сен амалыңа шек бар дейт да. Ушундай шек деген ал кишилер акыл тарикатта өтө бир бекем адамдар. Ошол себептен Аллага дуа кылганыңарда субхана
эч качан уялбагыла. Мен дайым айта берем. Бир сон нерсем бар да, мына силер деле баарыңар эле машина айдап болушуңар керек. Машинада кетип бараткан мезгилиңерде сен жалгызсың. Руль бар колуңда, сен жолсуң, кетип баратасың. Аны ошол жерден башташ керек да. Өзүң күнөөлөрүңдү билесиң да туурабы? Ачык айтыш керек. Я Алла, мен баландаймын. Ушул жерин оңдоп берчи, я Алла. Я Алла, мен ушунда оңдой албай койдум. Я Алла, мен калп айтып атам, ушу калпым оңолбой койду. Ушу бир адамдар калп айтканда качан өзүм уялып баратам, я Алла. Сен Алла шерменде болуп атам мен. Я Алла, мен ушу зынага аябай берилип кеттим мен ушундан кутулайынчы, я Алла. Ya Allah, ушу bir проблема мени курчап алмай болду. Ушу кайгы ападан мени чыгарчы. Ya Allah, сенден башка ким чыгарат мени? Allah, аз экөөбүз эле барбыз. Мына эч ким жок. Сенден башка эч кимге сыйналбайм, сенден башка эч ким мени бүтүрүп бере албайт. Сен каалаган нерсе болот албетте. Бирок ушунда менин каалоом болуп койчу. Мен руханий мени тазалачы, менин жүрөктөрүмдү тазалачы. Мен кылган иштеримди, амалдарымды оң жакка бурчу, ya Allah. Sen bir kulun bolоюнчу, чыныгы кулуң болоюнчу. Мен ушу намаздарым сус болуп атат. Мен намаздарымдан бекем кылчы мени. Allah, men uy bilan жакшы мамиле кыла албайтам. Алардын акысын толуп бере албайтам. Мен татуктуу аталардан кылып койчу мени. Татуктуу ушундай ата кылышы насип кылчы мага. Татуктуу уул кылчы мени. Ya Allah, men geçirбесең, sen geçirсең мен жок болуп кетем. Сенин алдыңа мен ушу барганда, эртең Макшар майданда баарын чогултуп калган мезгилде, менин күнөөлөрүмдүн баарын ашкера кылып, мени шерменде кылып салбачы, ya Allah. Мен күнөөмдү өзүм билип атам, бирок ошол нерсени чыдай албайтам, ya Allah. Sen geçirесиң. Сенден башка эч ким менин күнөөмдү билбейт. Sen билесиң, мен билем, ya Allah. Sen жашырган үчүн турат күнөөлөрүм. Болбосо мен дүйнө өзүндө адам баары шерменде кылып салма, ya Allah. Мен сасыкмын, ya Allah. Мен таза кылчы. Ya Allah, мен туура жолго бастырчы. Сенден башка ким мени туура жолго бастырат? О Allah, сенсиң менин Кудайым. Sen meni жараткансың, мен билем, точно сени билем. Мен өзүм адатым тык айтып берем да Аллага. Ана кээ-бирлерге эметип кетпегиле, просто айтайын деген. Мен Алла менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм да. Анткени ал сурагандарды жакшы көрөт да тура. Сурагандарды жакшы көрөт. Сурагыла, субханалла. Ал берет, сөзсүз берет. Мен мындай гарантия менен айтам да, берет. Кээ бир сураган нерсемди силерге айтсамчы, мындай уялып кетиши мүмкүн азырчы. Ошол нерсени мен мындай көргөм, даамын татып жүрөм азырчы. Бирок бул нерсе мында туура сураш керек да Алладанчы. Эгер туура эмес сурап алсаң, анда аны берип сала турган болсочу, же көтөрө албай калышың мүмкүн, же болбосо сен ыйлап калышың мүмкүн да. Алла бере турган нерсени Алладан сураш керек, Алла, мен көтөрө ала турган нерсени бер, Алла. Мен татыктуу болгон нерсе, татыктуу болбосом, мен бул дүйнөмө, ахиретиме пайда болбосо менен ошону алып сал деп сураш керек да. Алла өзү жакшы көрөт сурагандарды. Туурабы? Сен анан өзүң Алла бар, бүттү. Башка эч ким жок ортоңдочу. Эч ортомчу жок. Алла Таалага дуа кылыш үчүн ортомчунун кереги жок. Ла шарикала. Алла шериги жок. Ал мисалы күн, мен ушундай күн чыгып калдым. Аллага айтып койчу деп айта албайбыз биз. Субхан. Биз Аллах бизди айтып атат да, сурагыла, мен берейин деп атат да. Сураганды үйрөнүш керек да, просточу. Анан карасаң, 2,5 саат сурап көрчү. Кантип эле 15 мүнөттүк сураганыңды бербесин Аллах. 2,5 саат мына жол мына чоң кемиден Бишкекке чейин 2,5 саат. Кайра келатканыңда 2,5 саат. Сурай эле берчи, ичиңден эле жаңында эле келе берсин сен менен. Сен оюңда, сен эмеңде, субхан. Биринчи сураардан мурда мындай болуш керек да. Мындай лайфхак кылып коеюн кичинен чамынча кантип башташ керек экен. Биринчиси мындай колуңа теспес сөзсүз болуш керек да. Машина руль этип бартасың, бир 100 жолу истигфар айтып ал, астагфирулла. Бирок айтканда чын жүрөктөн айтып алыш керек да. Я Алла, кечир, мен күнөөкөрмүн, я Алла, астагфирулла. Астагфирулла ва атуб илейк унутпагыла. Анткени кечирим сурап турган тооба кылбай койсоңор болбой калат да. Мындай астагфирулла, кечирим сурап, я Алла, күнөөмө бар күнөө тооба кылам, я Алла. Мойнума алдым деген сөз да. Анан ошону 100 жолу айтып аласыз. Анан кийин мынекен келме ла илаха иллаллахты 100 жолу айтып аласыз. Анан пайгамбарга сөзсүз 100 жолу салап айтыла. Сөзсүз. Анан кийин мүмкүн болсо ла хаула ва ла куввата илля биллахил алил азим деп ушуну 100 жолу айтып алла. Анан кийин Аллага кайрылып баштасак, машалла, эмне болду? Жүрөгүбүз таза. Анан өзү чыкпаганын көрөйүн. Эгер ихлас менен ушу 4 эле дуаны, 4 эле зикирди кылсаңарчы, эгер чыкпасаң, Алладан сураганыңар чыкпаса көрөйүн. Чыга берет деп куйлат кадимгидечи, мындай өзүнөн өзү куйлат. Анткени таза жүрөктөн таза нерсе суралат да. Ушуну анан кетип баратканда бирөөнү мусафирсың да иши чөлөсөң, сен бер жака мусафирлык менен кетип бардың. Сенин дуаларың прямой кабыл болот. Ал силер ойлодуңар мындай жөн эле отурасыңар да. Мен угуп атам, мен силердин кызматыңардамын. Силер азыр амин десеңер кабыл болуп кетет азырчы. Ичиңерден азыр менин канча амин дедиң, ошо кабыл болду ушочу. Ойлобогула, силер кабыл болбой калган жок депчи. Ушундай. Аракет кылабызбы иншалла? Амин. Субханака ва хамдалилlah. Анта астагфиру ва атубу илейк. Алла ушул жерде турган таква инсан берекети менен бизге ошону я Рабби асы күнөөкөр пендеңдин дуасын кабыл кылгыла.